Assalamu alaikum, урматтуу Ноқат эли, урматтуу мекендештер, Талант Акла YouTube каналынын көрөрмандары. Бүгүн биз Ванила деген кондитердик дүкөн, Ванила кондитердик үйү деп жазып коюптур. Бул жерге конокко келдик. Анткени президенттин саясаты, азыр ажообуздун саясаты жанакы пособия алгандарга бир мал алып, же болбосо бир жана кийим тигүүчү аппарат машина алып, же болбосо автоунаа алып, таксивайт этип бир жумуш менен алек болгонго шарт түзүп берген максатта. Азыр канча быйыл 150 миңден берди окшойт. Кече жакында как раз соцсеттерден көрүп калдым. 150 миң каражат акча ошо комиссия текшерип 150 миңден каражат бөлүп бергендердин жумуш, эмне жумуш баштады ошол жөнүндө фото роликтерин, видео роликтерин көрүп калдым. Ошол саясат, президентибиздин саясаты ошол пособие алып аткандарга чоң бир мүмкүнчүлүк. Мен ойлойм кийинки жылы албетте сөзсүз бул дагы кошулуш керек. 200 миңге чыгыш керек. 150 миң акча биринчи 100 миңден башталган экен. Ошол 100 миң каражатты алып, бул кондитердик үйдүн ээси аял киши экен. 4 баланын энеси, жалгыз бой эне экен причем. Мамлекеттен ошол жанакы пособиядан алган 100 миң акчага ушул кондитердик үйдү жумуш иш баштап, ошол эле учурда 4 адамга жумуш, 4 адамды жумуш менен камсыздаптыр да. 4 адамга жумуш. Эми андан кийин дейт, бул эжени Бишкекке конокко чакырыптыр. Ошол 100 миңди алгандан кийин жумуш бул жерде алдыга жылып, то есть иштеп кетип, булар өнүп өсүп результат көрсөткөндөн кийин текшерүү келет экен. Текшерүү келгенден кийин канаттандыргандыгына байланыштуу президент бул жалгыз энелерди ошол именно президенттин саясаты ошол жардам колдоо көрсөткөн максатта берилген акчаны туура иштеткен ишкерлерди чогултуп, анан ал жерде дополнительный дагы 200 миң акча берет экен. Ажообуз дагы чоңойтуп, дагы адамдарды жумуш менен камсыздоого шарт түзүңүз деп 0% менен 200 миң акча бериптир. Ушул кондитердик үйгө келдик, азыр эми ичкери кирип, ичкериден чагылдыралы, тазалыгы, анан бул жердеги соода сатык. Ноқат району боюнча бардык дүкөндөр номер телефон экранга калтырабыз. Ушул номер телефон баягы экрандан номерге чалып заказ кылсаңыздар, доставкасы бекер экен. Өздөрү жеткизип берет экен. Ноқат району боюнча дүкөндөр, кафелер, бул жерден чыккан таттуулардын баардыгы түрү бар экен. Анан сиздин келишиңизге дагы белек даярдап койгонбуз, именно тортко деген жүрүңүзгө кирип чагылдырабыз. Ассаламу алейкум байке. Амансызбы, тынчсызбы, дамдысызбы, чарчабай атасызбы? İşte bu da Şükür, elhamdülillah. Biz эженин ишмердүүлүгүн жана жалгыз бой болсо дагы турмуштун баягы бир кандай десем, сыноолоруна сынбай, жашоо менен күрөшүп, ошол 4 баланы эч кимге муктаж кылбай багып, жумуш баштап, ошол эле балдардын пособиясынан баш тартып, ошол алган 100 миңден ушул азыр чоң бир ишкана пайда болуп, Ноқат району боюнча сладыс менен камсыздап аптыр да. Ошого анан конокко келдик, атайын ошол жакшы нерсени дагы чагылдыралы деп. Ошондуктан өзүңүздү тааныштырып, бул жерде эмне жумуш кыласыз? Бир кимдер иштейт бул жерде, тазалык кандай? Биз буга чейин билесиз да. Ноқаттын кафелерин, бүт бардык жерде тазалыгы боюнча коомчулукка чагылдырып берген. Сиздерде тазалык кандай? Режим работа кандай? Доставка айтор эмнелерди жасайсыздар? Толук кандуу маалымат берсеңиз жакшы болот. Assalamu alaikum yerге. Келиңиз, мен сизге амин. Мен сизге микрофон илип коеюн. Сүйлөңүз. Endi buna ejemni kolda men dostavщик болуп иштейм. Мен аял киши камерага чыкпайт. Ошого 100 миң пособие алды. Мен президент долдорунда ала ушул иштер жакшы болуп атат. Секи иштер жүрүшүп, анан кийин президент менен эжем учурашты. Анан 5% неме алды? Кредит алды. Алып анан аяка чоң пешке коюп, ишти чоңойтупту.
Көрсөк болобу ошол жерлерде. Mayli. Именно президенттин колдоосу менен алынган печкаларды. Бул жак мына ушул сиздер ушул жерде чыгып аткан продукцияларыңар ушулар да. Mına Машалар сиздер жасайсыздар. Mına o medevi kojuklar Kuda kalırsa pazar boyunca kadar jaşı ketet. Машалла. Бул фирмаңыздар өзүңүздөрдүкү мына логотип. Vanil özüz. Ванила кондитердик үйү деген ошону издеш керек экен кардарларыбыз, а? Даамы продукциянын натуралдыгы бүт кепилдик бересиздерби? Конечно. Таттуу. Жеген сайын жегиң келет. Анан кийин биз бабаргандан кийин доставка кылгандан кийин анан бизде возвраттардан болот. Аны элге свежий апарабыз да. Эскирип калгандарды алып келебиз кайтып. Кайра возвраттасыздар дүкөндөрдө. Конечно, дүкөндөргө жакшы болот да. Удобный болот. Тортторду да жасап чыгарасыздар. Тортторду да. Заказ кабыл аласыздар. Азыр жазын каалагандарды чыгарып беребиз ошого карап. Бизге келишиңерге белек кылып койдук деп айттыңар эле да. Эми аларды көрүп калдым уже, сүрөттөн өзүм таанып калдым. Мына сизди сыйлап туруп мына чырай кылып торт кылып койду экен. Машалла. Мына караңыз. Ички иштер министрлигинин жетекчиси бизге медал менен сыйлык, алда грамота берип, ошол сүрөттү коюп турсуздар. Кудай кааласа, дагы келишиңизге ондон чоң кылып жасайбыз. Рахмат. Айтор, клиент сүрөт кой дейби, жазып бер дейби, көлөмү, чоңдугу, кичинелиги, айтор кандай эми багытта заказ бербесин? Ошо жасап берип турбайсыздарбы? Мисалы, кимдир туулган күнү болот, апасына, атасына айтат бизге ошону кылып бер десе, айткандай кылып чырай кылып беребиз. Бир айтат сурат коюп бер дейт, бири жазып бер дейт. Ошондой кылып чырай кылып чыгарып беребиз, колдон чыгарып келгенче Кудай кааласа. Өтө соң, жагымдуу. Машалла. Пишевой да, сүрөт эмес, жей бересиң. Машалла. Ана жүрүңүз ичкерге кирип, бул сертификаттар экен, а? Бул сертификат ошо иштеген, ошо. Бүгүнкү күнү сиздер мыйзамдуу иштейсиздер. Налогун төлөп, кемчек бар экен. Официалдуу катталгансыздар, налог бүт. Бул жер ижарабы же өзүңүздөргө таандык? Өзүбүз эместе ошо аренда төлөп, налогун төлөп, полный мыйзам боюнча иштейбиз. Машалла. Документтер бар. Эже 4 адамды жумуш менен камсыздайм. Сиз доставщик болсо сиз менен кошулуп 5 адамды жумуш менен камсыздап атабыз. Ошондо. Анан биз доставка кылганда аны сертификат сурайт да. Кудайга шүгүр, как апарсаң сертификаттар өтөт. Мыйзам боюнча. Бизде неме жок. Документтер Продукциянын бардыгы адал. Ошо текшергенде Кудайга шүгүр эч причина болбогон. Жүрүңүз, кана. Ошо мына президентибизди пособие боюнча алганда ошо 100 миңге мына печкаларды алганбыз. Биринчи алганда 100 миңге ушуларды алгансыздар. Ушуларды алганбыз. Ошо пособие боюнча президентибиз ошо сыйлап туруп берген бизнести чоңойтуп ушуну кылганбыз. 100 миңге. 200 миңге эмне алдыңыздар? 200 миңге кийин азыр мынакта көрсөтөм аны. Чоңбу? Ол чоң. Бул кичинелери, Бул кичинелер. Кийин жүрүшүп кетип, анан бизнести кичине чоңойтурганбыз. Машалла, өтө сонун. Рахмат. Колдон келгенче тазалыкта кармап атабыз. Холодильниктер бар экен, бүт продукция, жумуртка, барды халанты сатылат экен, а? Ошо мына бүгүн мына чыккан кожук. Уже свежий чыгып аткан кожуктар, Ушул жерден эле чыгат турбайбы, Бирок ошо чыгарып туруп шакка тиктешет, анан кыздар алып салат. Бышкандан кийин упаковать этип уже маркировка сразу. Бүгүнкү күндөн баштап канча күн срок көрдүңүз? Срогу 20 күн. Мына 20 күнбү? Азыр ысык күндө 20 күн турбайт, чын эле. Кышта 30 күн бемалал турат. Азыр жазда 15 күн узак турат. 15 күндө жазып атасыздарбы маркировка? 15 күн. Срок кодносто 15 күн берип атасыздар. 20 күн турат. Атак мен таштайм 15 күндүн ичинде барам. Саткан магазиндер, ходовой саткандар бир аптада сатып коет. Анан айтор сатылбай калып кетпейт деңиз. Сатып калып кеткенбиз, сразу алып келип, ону мен жан коюп коем. Мына окшойт да, Мына ошо үч көздүү экен бул. Биздин эжем өзү учурашып, президенттин сыйлап мына ошо 5% неме берген. Кредит берген. Президентке рахмат, Алла разы болсун. Ошо ишкананы чоңойтуп, азыр эжемин кызы, мына эки кыз 4 жыл өтө иштейт, официально. Мыйзамдуу иштешет. Жанакы медкинишкалар бар да булардын да. Бар. Тазалыгыңар жакшы экен. Карап коюң. Камчылыктар болсо айттым, бе парвадигар экен. Ошол карап. Өтө сонун. 200 миң 5%. Азыркы учурда канча кеминде 20% менен кредит берет банктар. Ошо президент Алла разы болсун, кем болсун, ошо 5% кылып берген. Мен өзүм айыл башчы болуп турганымда Ак Булактан өткөн жылы 25-жылы примерно 15ке чукул үй бүлө
Мен өзüm комиссиянын мүчөсү болуп өзüm кол коюп бергем. 15 киши 150 миңден алган да. Мурда 100 миң болсо, азыркы учурда 100 айтор өткөн жылы 25-жылы 150 миңден акча алышкан. Быйыл 26, кийинки жылга мен ойлойм, эгерде президент уже иштеп кеткен адам, акчаны туура иштеткен адамдарга андан кийин да көмөк көрсөтүп атса, демек кийинки жылы бул нерсе 100дөн 150ге көтөрүлдү, 150ден эми 200ге чыгат го деген үмүттөмүн да. Азыр анткени 200 миң акчага чындыгында иш башташып кетет. 150 миң акчага иш кыйын, баштап кетиш кыйын да. 200 миң болсо жакшы. Мындай бир иш баштап кетсе, эжеге ыраазычылык билгизебиз. Конечно. Иштеп кетиш, акчаны туура колдонуп, президенттен ошол кайсыда бул балдардын рызкысы да. Балдардын рызкысы жана пособиеден баш тартып 100 миң алып, жумуш баштап, жумушту илгери кылып, то есть артка кетпестен результат көрсөтүптүр. Мына Озурун көрүп атыптыр. Андан сырткарда 200 миң 5%, 0% ставка менен кредит берип, мына бир көздү, эки көз, үч көздү экен. Чоң трёх ставканы алыптыр дагы. Бүгүнкү күнү мына азыр аял кишилер үчөөдө жумуш менен. Эркек кишилер доставкасыз. Мен Россияга чыгып иштеттим, азыр Россия чыгып кайтам, Аллага шүгүр. Болочакка менен өтө иштеп атам мына. Эң сонун. Өзүм доставка кылып мына. Эл мына базар билет. Аллага шүгүр, адам деген чырай мамила кылып, ошо иштеп атам мына, Аллага шүгүр. Урматтуу дүкөн иштеткен ноокат эли, ноокат боюнча дүкөнүн иштеткен байкени таанып калыңыздар, өзү доставка кылат экен. Мына срок годносттурун карайсыздар, адалдыгына, срок годност, то есть сатылбай калса кайра алып келет экен. Бул жакшы нерсе да. Бири-бирибизге колдошубуз керек. Мына мигрант болчумун деп атат. Мен дагы мигрант болгом. 21 жыл талаада жүрдүм. Мына туруктуу жашап баштаганыма 53-жыл. Миграциядан баш тартып, мына өзүдө иштүү болуп калдым деп атат. Эжеке акчаны туура колдонгонуна байланыштуу, байке дагы уже Россияга барбай, өзүнүн элинде, өз эли, өз жери, бала чакасынын ата-энесинин алдында уже жумуш менен алек болуп, үй бүлөсүн багып атат. Бул сонун нерсе. Бул эми биз билгени биринчиси. Биз билбеген толтура ушундай жакшы болгону менен кетет элем. Аллага шүгүр, ал 1 жылда мен өтөм да. Эң сонун. Жакшы болгон үчүн жүрөм. Жалган болбосо, секрет болбосо, айлыгыңыз канча? Айына канча табасыз? Средний чын сүйлөйм, энди өзүм эжем родной болот. Энди сыйлаган жакшы, эжем өзү күнүнө чыгат берет. Жетет сизге. Жетет. Аллага шүгүр. Бала чагам, ата-энем бемала жетти. Аял кишилерчи? Алардын айлыгы кандай? Аял кишилердин тураты эжем билет. Мен эки кишимин, аялдар менен сүйлөшпөй, эжем өзү сүйлөшөт. Кыздар, жетиштүүбү айлыгыңар? Жетиштүү, рахмат. Иштейбиз, азаматтар тазалыгы жакшы экен, формачан. Постоянно формачан ушунда иштейсиңерби? Колуңарда перчатки, башыңарда чептик, Өтө сонун, азаматсыңар. Экбиринен бери үстүдагы кир машина бар, салып, таза кылып, жайып кетет. Биринчи очередь тазалык. Тазалыкта ыймандан дейт, иштейли керек. Жакшы, бул жак уже частный территория, үй окшойт да? Үй. Бияк ошо ишкананы мыйзам боюнча кылганбыз. Өтө сонун, өтө сонун. Президентибиздин сыйласы менен ушу Аллага шүгүр, жаман эмес. Президентибизден Алла ыраазы болсун. Жакшы экен. Өтө сонун. Урматтуу талант акылык YouTube каналынын көрөрмандары. Бизге кат алып кеттиңиздер. Ар дайым биз менен бирге болуңуздар. Биз эми карапайым, мындайча айтканда элдик канал болуп калды. Жакшыны да чагылдырабыз, жаманды да чагылдырабыз. Биз болгону ар дайым. Болгонуной чагылдырып беребиз. Биз болгонун чагылдырып беребиз. Элге кызмат кылабыз. Ар дайым эл кызматындабыз. Биз коомчулукка элдин үнүн чагылдырган репортаждын баардыгы результатын берип келатат да. Карапайым элдин кызыкчылыгына. Ошондуктан бизге катталып, ссылка менен бөлүшүп, лайк басып, комментарий жазып, бизге экөөбүз жакшы сөз дем берет. Биз менен бирге болуңуздарды чакырабыз. Кызматыңыздарда Такыржан, ванила кондитердүү күйү. Экрандагы номерге чалып, толук маалымат алсаңыздар болот. Assalomu alaykum, жакшылыкта жашап.